шайыр шатланган алыска сапар аттанган кыймылдап поезд баратсаң кылдырып көздөн жаш тамган. Салам достор. Мен 81 маршруттук автобус менен Перс булуңунун жээгине жээкке көрк берген Буржаль Араб жана Жумейра Бич мейманканалары жөнүндө сиздерге кызыктуу баяндама тартып сунуш кылайын деп жолго чыктым. Өткөнкү видеодо айтып өткөндөй эле автобустар акысыз тейлөөдө. Демейде 2ден киши отурчу орундуктарга бирден гана жүргүнчү отурууга уруксат. Ал эми автобустун ичинде жүргүнчүлөр көрсөтүлгөн аралыкты кармоо. Бүгүн абанын температурасы 36 градус болуп жатат. Мен Перс булуңунун жээгиндеги пляжга жакын жерде турам. Перс булуңун Оман, Бириккен Араб Эмирлиги, Сауд Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак, Иран мамлекеттери курчап турат. Перс булуңун курчаган мамлекеттер нефтиге өтө бай, жашоо деңгээли дүйнөдөгү эң бай мамлекеттердин катарына турары белгилүү. Перс булуңундагы мамлекеттердин климаты тропикалык климат болуп саналат. Жайкысын максималдуу температура 50 градуска жетсе, күз жана кыш айларында орточо 20-25 градусту көрсөтөт. Бул деген кылычын асынган кыш келбейт. Мээлүүн, жагымдуу кыш болот дегендик. Ошондуктан бул мамлекеттерге айрыкча Дубайга күз жана кыш айларында дүйнөнүн бардык булуң бурчтарынан туристтер агылып келет. Карантин болгонго чейин пляждарда эл толуп, деңиздин жээги шаңга бөлөнүп турчу. Азыр бардык пляждарга кирүүгө тыюу салынган. Момундай тосмолор менен да тосулуп коюлган. Бирок өзүңүздөр байкап жаткандай Дубайда ушул учурда да жаңы курулуш иштери жүрүп жаткандыгын байкоого болот. Бул деген өнүгүүгө гана жол алган шаар деп айтууга болот. Эми достор, мен атагы дүйнөгө таанымал мейманканаларды көздөй жол алдым. Бул Дубайдын көркүнө көрк кошуп, деңиздин жээгинде чоң толкундун элесин берип жаркырап турган 5 жылдыздуу Жумейра Бич мейманканасы. Же болбосо мейманкананын короосунун ичинде өздүк пляжы бар деген түшүнүктү берет. Бул имарат 1997 жылы курулган. Ал эми 2018 жылы капиталдык ремонт жүргүзүлүп, кайрадан ишке кирип иштеп жаткан учуру. Имарат жалпысынан 25 кабаттан турат. Бүгүнкү күндө туристтерди 617 номер тейлеп жатат. Ал эми имараттын ар жагында 19 вилла жайгашкан. Бул мейманканадагы номерлер суткасына $200 $2,500 чейин тапшырылат. Бул мейманкананын дагы бир артыкчылыгы аянты 5 гектардан турган Wild Wadi аквапаркына жакын жайгашкандыгында. Аквапаркта кызыктуу араб дүйнөсүнө суу аттракциондорунда саякат жасайсыз.
Бул аквапаркка кирүүнүн баасы жаш балдарга 75 дирхам, ал эми чоңдор үчүн 95 дирхам. Эми достор, мен Дубайдын визиттик карточкасы же болбосом Дубайдын эң белгиси жөнүндө сиздерге кызыктуу маалыматтарды айтып бермекчимин. Бурж-аль-Араб же Араб мунарасы же Арабская башня же парус, жөнөкөй кыргызча айтканда желгеме деген аталыш менен дүйнөгө атагы кеткен имарат. Бул имарат 2008 жылга чейин архитектуралык өзгөчөлүгү, бийиктиги, кооздугу боюнча дүйнөдөгү жалгыз 7 жылдыздуу мейманкана, ресторан болуп эсептелген. Ал эми бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң бийик, эң кымбат мейманканалардын арасында 5-орунда турат. Анын бийиктиги 321 метр. 60 кабаттан туруп, калкты тейлөөчү 18 лифт иштеп турат. Күндүзү шаарга көрк берип турган чоң көздүн жоосун алган имарат болсо, а түнкүсүн 142 түрдүү түскө өзгөрүп, жарыя жарнак панорамасынын милдетин аткарат. Эми бул имараттын курулуу тарыхына кыскача токтолуп өтсөм. Бул имаратты куруунун демилгечиси бүгүнкү күндө Дубайдын премьер-министри, Бириккен Араб Эмирлигинин вице-президенти катары дүйнөгө таанымал инсан Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Бул киши Бириккен Араб Эмирлигине 50 жыл кызмат кылган. Бирок бүгүнкү күндө өзүнүн 70 жаш юбилейин өткөрүп турган ушундай бир араб элинин бактысына жаралган азамат инсан экен. Ал өзүнүн командасы менен дүйнөнү толкундатуучу, дүйнөнү таң калтырчу, өзгөчө дизайнга ээ болгон имаратты курууну чечет. Ал өз оюн дүйнөдөгү эң күчтүү архитекторлордун арасында келечектеги Дубайдын визит карточкасы же болбосом Дубайдын эң белгисинин проектиси боюнча тендер жарыяланат. Тендердин жыйынтыгында британиялык архитектор Том Райттын проектиси тандалып алынат. Кезекте бул парус же желгеме каерге курулат деген суроо туулган. Кеме кайда сүзөт? Сөзсүз түрдө деңизде сүзөт. Ошондуктан 1994-95 жылдары деңиздин жээгинен 280 метр алыстыкта жасалма арал курулат. Анын курулушу толук 1 жылга созулат. Ал эми 1995-1999 жылдары куруучулардын, архитекторлордун, дизайнерлердин тынымсыз 4 жылдык эмгегинин натыйжасында Дубайдын эң белгисинин же атактуу Араб мунарасынын курулушу аяктайт.
Бул ошол кезде жаңы 2000-жылдыктын керемети же кылым можизасы деген аталыш менен тарыхтын барактарына алтын тамгалар менен жазылып калган. Учурда бул мейманканада калкты 202 кабаттуу номерлер тейлейт. Ал эми бул номерлер суткасына $1000 $4000 чейинки акча каражатына тапшырылат. Урматтуу замандашым, эгер тагдыр буйруп Дубайга келип калсаңыз, ушул Бурж-Аль Араб же Желгеме мунарасында жашоону кыялдана бериңиз. Анткени ишке ашпаган кыялдар болбойт. Туура максат коюңуз, аны ишке ашырууга аракет кылыңыз. А мен сизге ийгилик гана каалайм.